Түз эфирде Алатоо лайв программасы 5 май Кыргызстандын баш мыйзамы кабыл алынган күн. Конституция кабыл алынганынын 30 жылдыгына баш мыйзамды көзөмөлдөө ишке ашыруу башкы милдети болгон Конституциялык соттун ишмердүүлүгү тууралуу сүйлөшөбүз. Студиянын коногу Конституциялык соттун аналитика бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Шергазиев. Саламатсызбы, Чыңгыз мырза, студиябызга куш келипсиз. Саламатсызбы, рахмат. Бүгүнкү Конституция күнүңүз менен куттуктайбыз. Рахмат. Мына жаңы акыркы редакциядагы Конституция кабыл алынып иштеп атканына бүгүн туура 2 жыл болду. Ушул Конституцияга ылайык сиздер мурда жогорку соттун алдында Конституциялык палата болчусуздар да, кайрадан Конституциялык сот болуп макамыңыздар өзгөрдү. Ушул макамдын өзгөрүшү менен сиздердин милдеттериңиздер өзгөргөн болуш керек. Ошону айтып берсеңиз, эмнени жасайсыздар? Рахмат сурооңуздарга. 2010 жылдын 27 июнда кабыл алган Конституцияга ылайык Конституциялык палата ушул конституциялык контролдоону жүзөгө ашыруучу орган болуп белгиленген. Анын базасында 2021 жылдын 5 майында кабыл алган Конституцияга ылайык анын базасында Конституциялык сот түзүлдү. Түзүлүү менен бирге анын ыйгарым укуктары кеңейтилди. Мисалы, Конституцияны расмий чечмелеп берүү жөнүндө, бийлик бутактарынын ортосундагы компетенциялар жөнүндө талаш тартыштарды чечүү, президентке каршы айып коюунун белгиленген тартибинин сакталгандыгы жөнүндө корутундуу берет. Андан тышкары Конституциялык соттун судьяларынын курамы дагы 11 судьядан 9 судьяга азайтылды да. Бул дүйнөлүк тажрыйбада ушул курамдагы оптималдуу деген курам болуп эсептелинет экен. 7-9 судьядан турган конституциялык контролдоо органы. Ушул 2 жылдын ичинде сиздерге канча кайрылуу түштү? Анан кайсы беренелер боюнча? Конституциялык сот өзүнүн ишинин толук кандуу 2021 жылдын ноябрдан баштап гана жүзөгө ашырды. Себеби тиешелүү конституциялык мыйзам ошондо гана күчүнө кирип, андан бери болжол менен 70-80дей кайрылууну карап чыкты. Жыйынтыгы боюнча ар кандай мүнөздөгү чечимдер кабыл алынды. Көбүн эсе жарандар бизге жазык процесстик, жарандык процесстик кодекстин ченемдеринин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуу менен кайрылышат. Жеке жарандар, юридикалык жактар негизи конституциялык мыйзамда оңго чукул кайрылуу субъектилери бекитилген. Анын ичинде жарандар жана юридикалык жарандар кайрылуунун көпчүлүк бөлүгүн түзүшөт азыркы тапта. Муну белгилей кетчү нерсе бул бардык өлкөлөрдө эле жарандар конституциялык сотко кайрылуу укугуна эмес. Бул биздин конституциябыздын өзгөчөлүгү деп белгилеп кетсем болот. Абстрактуу конституциялык контрол деп коет. Бул жерде ар ким өзүнүн конституциялык укугу же эркиндиги кайсы бир мыйзам менен бузулуп атат деп эсептесе, кайрылууга укуктуу. Сөзсүз эле ар бир укуктук системада каралган инстанциялардын баарынын өтүүнүн кажети жок да, мисалы. Сиздерге кантип кайрыла алышат жарандар? Сиздердин кеңсеңиздерге барыш керекпи? Тартибин айтып берсеңиз. Биздин дарекке өздөрү келип, мисалы Конституциялык соттун расмий сайтында кайрылуунун үлгүсү бар. Ошону көчүрүп алып, же болбосо Конституциялык соттун имаратынын алдында ошол үлгүнүн кагаз жүзүндөгү формасы бар. Ошол боюнча толтуруп кайрыла алышат. Сиздер канча убакытта карайсыздар ал кайрылууну? Анан сиздер бир корутунду бересиздер да?
ал корутунду бергенден кийин андан аркы ал аткарылышы кандай болот, аткарылышы керекпи же болбосо сиздер жөн эле мындай ушундай болуш керек деп эле мындай сунуштама мүнөзүндө эле болуп калабы сиздин корутундуңузда? Бул жерде так айта кетчү нерсе, Конституциялык соттун чечими акыркы жана даттанууга жатпайт да. Ошол себептүү бизге түшкөн кайрылуу конституциялык мыйзамдын талаптарына жооп берсе, биз ал кайрылууну өндүрүшкө кабыл алабыз. Кайрылуу өндүрүшкө кабыл алынгандан кийин 6 айдын ичинде ал боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп, Конституциялык сот чечим чыгарат. Чечим анан сиз айткандай корутунду, бирок корутунду көбүн эсе мисалы мурдагы Конституциялык палатанын тажрыйбасында бир эле жолу болгон. Ал 2016-жылы Конституцияга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзамга корутунду берилген. Анан аткарылуу жаатындагы сурооңузга жооп бергим келет. Конституциялык сот мыйзамдарды Конституцияга ылайык эмес деп тапса, анда ченем жаратуучу орган бул Жогорку Кеңеш же министрлик кабинети 3 айдын ичинде тиешелүү мыйзам долбоорун иштеп чыгып кабыл алыш керек да. Өзгөртүш керек, толуктоолорду киргизиш керек. Ошол укуктук аныксыздык жоюуга багытталган иш-чараларды аткарышы керек. Ал үчүн мисалы үчүн ошол конституциялык мыйзам эмес же болбосо конституцияга туура келбейт экен бул мыйзам деп айтып атайын бирөө сиздерге кайрылышы керекпи? Же болбосо сиз өзүңүздөр мониторинг жасап, өзүңүздөр дагы ошол Жогорку Кеңешке же ушул тиешелүү органдарга сунуштама бересиздерби, чечим чыгарасыздарбы? Бул жерде белгилей кетчү нерсе, Конституциялык сот өз демилгеси менен кайсы бир мыйзамдын же башка ченемдик укуктук актылардын конституциялыгын текшергенге укугу жок. Конституцияга ылайык ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ыйгарым укуктарын алкагында гана иш жүргүзөт дегендей, Конституциялык сотко негиз болуп бул кайрылуу субъекттеринин, анын ичинде жарандардан же юридикалык жактардан келип түшкөн кайрылуулар болуп саналат. Конституциялык сөзсүз жарандар же болбосо юридикалык жактар кайрылышы керек экен да, Жана жогоруда белгилеп кеткендей, 10 чукул кайрылуу субъектиси бар. Анын ичинде президент, министрлер кабинети, Жогорку Кеңеш, омбудсмен, башкы прокуратура, Жогорку сот деген мамлекеттик органдардын да укугу бар. Бирок көбүн эсе бул кайрылуулардын келип түшкөн көпчүлүк бөлүгү бул жарандардан келип түшкөн кайрылуулар болуп саналат да. Ушу сиздерге кайрылган жарандар, мисалы кайрылуусу купуя ойдон калабы же болбосо бардыгы ачык жарыяланабы? Биздин соттук отурумдар бардыгы ачык түрдө өтөт. Бардыгы эми мыйзамда каралган учурлардан башка мамлекеттик сырга байланышкан иштер эле болбосо жабык режимде өтүүгө тийиш, бирок дээрлик 100% ачык өтөт. Ал соттун отурумунун видеосу расмий баракчаларга жарыяланат. Конституциялык сот чыгарган чечимдер расмий сайтка жана мамлекеттик органдардын расмий баракчаларына жөнөтүлөт. Сиз айтып кеттиңиз, кайрылуулар көбүнчө жарандардан түштү. Ушул ноябрдан 2021-жылдын ноябрь айынан бери. Анан көбүнчө жазык кодексине байланыштуу деп айтып калдыңыз да. Анан тагыраак айтып бере аласызбы? Мисалы үчүн кайсы маселелер боюнча жазык кодексине? Мисалга алсак, акыркы эле кабыл алынган чечимдердин арасынан бул жазык процесстик кодексинин эгер соттолгон адам өзүнүн жүрүм туруму кынтыксыз болсо, соттуулугу мөөнөтүнөн мурда алынат дегенди
мөөнөтүнөн мурда алынчу мурдачы. Анан кийинки кабыл алынган жазык процесстик кодексте ал каралбай калып, андай укук мындайча айтылганда жоюлуп кеткен да. Ошону конституциялык сот конституцияга карама каршы келет деп, эми жүрүм туруму кынтыксыз болгон адамдар мисалы мурдагыдай сот аркылуу соттуулугун жоюуга укугу бар да. Андан тышкары дагы мисалы кайсы бир жаран өзүнө карата чыгарылган өкүмдү өз убагында даттана албай калса, ал мөөнөттү өткөрүп жиберсе, мурда ал апелляциялык инстанциядагы сотко чейин эле барчу. Азыркы чечимге ылайык бул жогорку сот тарабынан дагы каралууга тийиш деп, бул соттук коргонууга болгон укукту жүзөгө ашырууга багытталган иш-чара деп ушул Конституциялык сот ушундай чечим чыгарды да. Бул жарандардын укугун коргоодо дагы кошумча механизмдерди киргизүү болду да. Абдан жакшы экен. Ушул дагы сурагым келип атат. Мисалы үчүн бир топ ошо Конституцияда жазылган беренелер боюнча башка мыйзамдар шайкеш келиш керек да, Конституцияга ылайыкташыш керек. Сиздер ушуга дагы мониторинг жүргүзөсүздөрбү? Бүгүнкү күндө бардык мыйзамдар Конституцияга ылайыкташтырылдыбы? Эгерде ылайыкташтырыла элек болсо, канчасы, дагы канча убакытта алар? Бул суроо негизи ченем жаратуучу органдарга даректелүүчү суроо экен, себеби ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамга ылайык ар бир ченем жаратуучу орган өзүнүн кабыл алган ченемдик укуктук актыларына контроль жана мониторинг жасап турушу керек да. Ушулардын Конституцияга ылайык келиши жөнүндө. Мисалы үчүн сиз айтып атасыз да, ушул Конституцияны карап туруп, жаран мурда билбей жүргөн Конституцияны окуп, анан мен көрсө ушундай турбайбы, мен кайрыла алат экенмин. Мисалы ошол эле жанагы соттолгондугун жоюу боюнча же болбосо дагы даттанууга, арызданууга мүмкүнчүлүк бар экенин билип, элдер ошондой проблемасы көйгөйү барлар эми маселесин чечип алышты да. Андан башка дагы башка бир берене боюнча, башка бир пункт боюнча билип, анан ал аткарылбай атат деп сиздерге кайрылышы мүмкүн экен да, кайрыла алат экен. Албетте, да. Ошол учурда аны аткара турган, ишке ашыра турган мыйзам мүмкүн кабыл алына элек, Конституцияга ылайык боло элек да. Ошол учурда кандай чечилет маселе? Ал укуктук жөнгө салуунун жоктугу боюнча дагы албетте Конституциялык сот өз чечимин чыгара алат, бирок ал үчүн негиз болуп кайрылуу субъекттеринен келип түшкөн кайрылуу себеп болот да. Эгер кайрылуу болбосо, Конституциялык сот жана жогоруда белгилеп кеткендей өз демилгеси менен андай иштерди жүргүзүүгө укугу жок. Ошол себептүү Конституциялык сот мындайча айтканда кайрылууга муктаж да. Конституциялык соттун активдүүлүгү көбүн эсе кайрылуу субъекттердин активдүүлүгүнө жараша болот. Бүгүн Конституциябыздын кабыл алынганынын 30 жылдыгы белгиленип атат. Ошол салтанаттуу иш-чара түшкө чейин филармония, улуттук филармонияда өттү. Аларга сиздер да катышкан болушуңуздар керек. Ошол жерде президентибиз жакшы сөз айтты да, Конституциянын иштеши, анын ушу так аткарылышы үчүн ар бир жаран өзүнүн салымын кошуш керек, Конституцияны так билиши керек деп. Анан сиздер ошол тараптан, Конституциялык сот тарабынан Конституцияны маани маңызын элге жеткирүү үчүн кандайдыр бир иш-чаралар өтүп турабы? Албетте, Конституциянын мамлекеттин жана коомдун жашоосундагы маанилүү ордун белгилөө максатында Конституциялык сот тарабынан жыл сайын жогорку окуу жайларда конок лекцияларын өтүп турат. Ар бир университет, институттарда биздин Конституциялык соттун судьялары конок лекцияларын өтүшөт. Андан тышкары ар кандай тармактын
өкүлдөрү үчүн, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн конституционализмдин жайкы мектептери өткөрүлүп турат. Ал жерден конституциянын коомдогу орду, анын маанилүүлүгү боюнча атайын окуулар өткөрүлүп турат. Бул жыл сайын болчу иш-чаралар да. Бул Кыргызстандын бардык аймагында болобу, же болбосо азырынча эл көп жашаган шаарларда же облустарда элеби? Мисалы, конституционализм жайкы мектебине регионун ар кайсы булуң бурчунан чакырылган коноктор түзөт. Ал эми университеттер болсо, бул региондордогу көбүнчө бардык эле университеттерде өткөрүлчү иш-чара да бул. Ушул конституцияны биздин жарандарыбыз окуп, аны түшүнүп, билип, турмушта колдонушу үчүн эмне кылышы керек деп ойлойсуз? Кандай кылса мындай батыраак эл билип, ошонун аткарылышын мисалы талап кыла алат, же болбосо өзүнүн укуктарын билип, ошол эле учурда милдеттерин дагы билип, мындай көйгөйлөр азаят. Кандай кылганда? Бул мен жеке пикиримде ар бир адамдан көз каранды болсо керек деп ойлойм. Себеби ар бирибиз өзүбүздүн балдарыбызды тарбиялап жатканда кичинекей чагынан эле ушу өлкөнүн башкы мыйзамы бар экени жөнүндө айта жүрүү маанилүү экен деп ойлойм да. Мунун баарын мамлекеттик бийликтерге эле жүктөп салбастан, ар бир адам конституциянын бар экендигин, анын маанилүү беренелери бар экенин ушу кичинекей кезинен балдарына айтып берсе, кийин укук сезими күчтүү өнүккөн коом жаралат деп эсептейм да. Чоң рахмат сизге биздин студияга келип, конституциялык соттун ишмердүүлүгү тууралуу айтып бергениңиз үчүн. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо лайв программасын түз эфирде көрдүңүздөр. Конституция кабыл алынган күнүндө конституциялык соттун ишмердүүлүгү баш мыйзамдын аткарылышына көзөмөл тууралуу суроолорума конституциялык соттун аналитика бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Ширгазиев жооп берди. Көрсөтүүнү мен Бурулай Сурманкулова алып бардым. Ала Тоо 24-төн алыстабаңыздар.